мындай карасам, алдымда бир спринтер келип калыптыр. Андан кийинкиси тарс деди. Башка эч нерсе билбейм. Ош шаарына бара жаткан Mercedes-Benz спринтер эл ташыган автоунаанын айдоочусу карама-каршылыкка чыгып, ошол жолуна кырсыгын жасаган. 8 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгынан Ош облустук ооруканасына кече саат 11:30 чамасында 22 бейтап келип түшкөн. Бейтаптардын арасында оор жүк ташуучу унаанын айдоочусунун жанында бара жаткан Азизбек Жапар уулу да бар болчу. Азизбек мырза Оштун өзгөндү көздөй жол тарткан. Телефонго алаксып окуянын кандай болгонун билбегендигин айтты. Жалгыз гана маңдайынан келе жаткан спринтер унаасын көргөндүгүн гана айтты. Жол кырсыгынан Азизбек мырзанын буту сынып, оор абалда ооруканага түшкөн. Учурда абалы канааттандырарлык. Biz Oş'tan baratkamız özgün olarak tığını bilesine de tığdan burul gayişnikler toktun al dedi. Tokta emilip çizilip baratkamız. Ben telefon çıkıp baratkam. Alaqsıp etip gözüm munda karasam aldımda bir sprinter gelip kalıptır. Andan keyingisi tars dedi. Başka hiç nerse bilbeyim. Keyin gözüm açsam şu maşinanın içinde jattım, putum sınığı eken. Kıkırdım jardamga dep. Ошо жердеги адамдар алып чыгышты. Мен аларды вообще байкабадым, телефон чукулап баратканда. Встречный деле бир машина келди. Тарс деди. Мен каякта кетатканын эле билген жокмун, если честно. Ошол жерден эле. Азыр өзүңүздү кандай сезип атасыз? Азыр аябай жакшы, кече кыйналып келгем, азыр дагы шүгүр аябай жакшы сезип атам. Жакшы болуп калдым. Жаныңызда да адамдар бар беле? Жанымда водитель бар болчу ше. Абал кандай? Абал, onu мен көрө элекмин. Аны абал жакшы деп атышат бирок. Сиздер ошондо шаарга кирип кетаткансыздарбы же шаардан чыгып келаткансыздар? Шаардан чыгып баратканбыз өзгөнгө. Ооруканага түшкөн бейтаптардын көпчүлүгү колу буту сынып, башынан жана ички органдарынан жаратылган. Алардын 7-өсү окуя болгон жерде каза тапса, кечинде оор абалда түшкөн жарандардын дагы бири көз жумган. Бейтаптардын арасында 3 жашар бала болгон. 4 айлык баланын ден соолугу жакшы, эч кандай жаракат алган эмес. Ал эми экөөнүн акыбалы оор. Облустук балдар клиникасына которулган. Учурда Ош облустук ооруканасында 8 бейтап жатат. Алардын 6-сы реанимация бөлүмүндө. Экөөсүнүн абалы өтө оор деп белгилейт дарыгерлер. Жалпысынан биздин областык ооруканага 22 бейтап кайрылды, то есть келди. Анын ичинен келгенде эле 7 бейтап туруп болуп келгенде каза болуп келген. Тилекке каршы кечки саат 9:00 бир бейтабыбыз каза болду. Бирок бул состояние крайне тяжелое эле да. Травма несовместимой с жизненной деятельностью деген бери. Азыркы учурда ошо 6 бейтаптын арасынан 2 бейтап Патуор акыбалда, а калган 4 бейтап состояниялары жакшы. Тяжелый, бирок стабильный дегенчи. Алдын ала маалыматтарга караганда Өзгөн шаарынан Ошту көздөй жүргүнчүлөрдү ташып келе жаткан спринтер автоунасы карама-каршы тилкеге бет маңдай чыгып КамАЗды сүзүп алган. Ал эми Nexia унасы оор жүк ташуучу КамАздын артынан барып сүзгөн. Учурда 3 айдоочу тең ооруканада, абалы орто. Буга чейин Кара Суу районунун Шарк айылы менен Мады айылынын чектешкен жеринде Бишкек-Ош авто жолунун 634-660 чакырымдарында жол сызыктары такталбай карама-каршы тилкеге чыгууга тыюу салган белгилер болгон эмес. Мындан улам жол кырсыктарда тез катталып келген. Автожол эл аралык мааниде болгондуктан ошол жылдын август айында жолдордогу чиймелерди, белгилерди коюу боюнча атайын билдирүү жиберилген. Алардын аткарылышы боюнча маалымат жок. Ош шаарына бара жаткан Mercedes-Benz спринтер эл ташыган автоунаанын айдоочусу карама-каршылыкка чыгып, ошол жолуна кырсыгын жасаган. Биздин Кара Суу районунун ички иштер бөлүмүнүн ошол жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүнчөсү тарабынан Бишкек-Ош автожолунун бул эл аралык маанидеги автожол 634 чакырымынан 660 чакырымына чейин 956 жол төлөө ишканасына карайт экен. Бул боюнча биздин кызматкерлер ушул жылдын 30 августунда ошол 634 чакырымынан 660 чакырымына чейин ушул жанагы жолдорго жол белгилерин орнотуу боюнча, анан жол чиймелерин чийүү боюнча атай предписание көрсөтмөлөрдү берген. Ал эми алардын аткарылышы боюнча алар өздөрүнөн сурап алсаңыздар болот.
Ош облусунда өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктары 32%га өскөн. Ал эми жол кырсыгынан улам жарат алгандардын саны 57%дык көрсөткүч менен келе жатат. Жол кырсыктары айдоочулардын эрежени одоно түрдө бузуп, белгиленген ылдамдыктан ашыра айдагандыгынан жана карама-каршы тилкеге чыккандыгынан улам келип чыгууда дейт майя кызматкерлери. Үрөй учурган авто кырсыктар эрежени одоно бузган айдоочуларга сабак болушу зарыл.